жол ачылат деп айтып жүрөт. Эненин орду негизи эле кыргыз элинде, биздин элде абдан ыйык. Эненин таманынын астында бейиштин ачкычы деп айтабыз. Биздин бул 6-балабыз айткандай истерде энелердин байрамы бир эле күн эмес, жылына 365 күн болсо дагы бул аздык бар. Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн байрамыңыздар менен куттуктап, үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук, дайыма үй бүлөңүздөрдү шамчырак болуп жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Чоң рахмат. Сіздерді сол бір жылда май айында енелер күнінде емес, біз сіздерді 365 салып сыйлауымыз керек деген дейілі. Табиат, жаратылыш, бұл күйшіктің бар, аял затын өргенді. Ошоға қарамастан сіздер қайсы тармақ болсын, бұлаке еркектерменен тең пайлашып, чоң-чоң жетістіктерге жетіп келе тастар. Қалпас салмастардың қалаларында барды жеңіс үшін бардығы фронт үшін деп тұрып, біздің ошол апаларыбыз күн ошол жерде кызмат кылышкан. Мына ошол Зууракан Кайназарова, Керепул Шопоп апалары. Сол сыяктуу эле энелер күнү дегенде биз ошол үй бүлөбүз менен 8 мартта уюштуралы десек, анда Орондого келип калат экен дагы, анда ошо май айында ошондо жылда салып кайнатып, биз ошол энелер күнүндө энелерибизди чакырып, чай берип, энелерибиздин батасын алалы деп чечтик. Мына бүгүн ошол иш-чараны уюштуруп, сиздердин алдыңыздарда турабыз. Жана өз топтарында айтылгандай эле, жарык үйдө жашоо берген энекемдер, мына сиздер түн уйкуңуздардан бөлүп дайым ошол айтып коет го. Эне баланы 9 ай боюнда көтөрсө, 1,5 жашка чейин колунда көтөрүп, анан эне өмүр бою баласын жүрөгүндө көтөрөт экен. Анткени канча бала болсо дагы эне байкушка ошол ар бир баланын өз орду бар экен. Сиздерге бекем ден соолук көрүп, дайым биздин маңдайыбызда бар сыйыбызды көрүп жүрөбүздөр. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу ошол энелер күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Кудай буйруса дайым айдан аман жылдан эсен болуп, дайым ушундай жакшылыкта, жакшы истердин майрамдарда жүзөшүп жүрөм. Рахмат силерге.